Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда бир жылдын ичинде кайрадан жаңы президенттик шайлоо болот. Ошентип биз Кыргызстанга жаңы президентти шайлап алабыз. Бирок туугандар, азыр ушул Кыргызстанда президент болом деген адамдардын көпчүлүгү камалып кетти. Азыр мындайча айтканда Садыр Жапаровго татыктуу атаандаш жок калбады десек болот туугандар. Эми Атамбаевдин адамдары бар эле, аларды камалышынын себебин билебиз. Алар ошол төңкөрүлүш уюштурабыз башка деген видеосун чыгарып фактты көрсөтүп беришти. Мейли алар өзүнүн бир кылмыш кылганы үчүн камалды десек болот. Андан башкасы деле бирок туугандар, бул жерде күчтүү адамдар дагы бар эле. Бактыбек Калмаматов деген бар эле, эсиңиздерде болсо. Аябай жаш, күчтүү саясатчы болчу ал. Садыр Жапаров ошол биринчи мөөнөткө баратканда дагы Садыр Жапаров менен ат салышып, ага өзүнүн бир пикирлерин жеткирип айтып, Садыр Жапаровдун саясатына каршы дагы чыккан болчу. Бирок ал бала дагы азыр камалып кетти туугандар. Ошол Садыр Жапаров президент болгондон кийин камалган, азыр деле камакта олтурат туугандар. Андан башкасы Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаровду дагы көпчүлүк эл билет, тааныйт. Анын үстүнө Адахан Мадумаров дагы баягы аябай мындай такша алган саясатчылардын катарына кирет. Билими бар десек болот. Бирок Адахан Мадумаров дагы азыр эч кандай бийликте эмес. Анын депутаттык мандатын дагы алып коюшту. Кийин ал камалып чыкты. Ошондой эле жакында анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, анын үйүнөн $150,000 табылды. Атамбаевдин адамдары менен бириккен деген сыяктуу болуп, ар кандай кароолоо иштери жүрүп, иш кылып Адахан Мадумаров дагы оюндан чыгып калды десек болот туугандар. Эми Садыр Жапаровдун кайра ушул президенттик шайлоого барышын албетте бардыгыбыз жакшы билебиз, экинчи мөөнөткө. Бирок Садыр Жапаровго атаандаш болуп ким барат? Ушунусу аябай кызык туугандар. Бул жерде Адахан Мадумаровго даже ошол президенттикке барганы дагы азыркы бийликтеги адамдар уруксат бербесе керек. Анткени аны президенттик эмес, депутаттык шайлоого дагы катыштырбай койду. Бирок Адахан Мадумаровдун сөзү бар: менин укугум бар, Кыргызстандын жаран катары депутаттык шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, катышканга булар менин укугуман ажыратканга акысы жок. Бирок азыр Кыргызстанда эч кандай мыйзам иштебей калды, каалаганын калчап атышат деген сыяктуу өзүнүн сөздөрүн айткан. Анан ушул президенттик шайлоого дагы барарын негизи белгилеп жүрөт туугандар. Бирок ушул депутаттык шайлоого катыштырбай койгон Мадумаровду президенттик шайлоого катыштырат дегени бул албетте бир жомоктой көрүнөт. Ошондо азыр ким калды президенттик шайлоого бара турган? Мындайча айтканда эч ким жок. Жалган эле бир кандидаттарды катыштырып, өзүнүн эле адамдарын коюп койбосо, эми ушул элге көрсөтүш үчүн, анан башка мамлекеттерге көрсөтүш үчүн ушул Садыр Жапаров менен кошо бара жатышат талапкерлер деген. Андан башка мындай жолу калбады да. Бул жерде жөн эле баягы актерлорду эле коюп катыштырып, калп эле шайлоо өткөрүш эле калды. Андан башка туугандар, чындыгын айтканда жолу деле калбай калды. Тилекке каршы ушундай туугандар. Эми азыр Садыр Жапаровдун саясаты жаман жүрүп жатат, же болбосо Садыр Жапаров жаман иштеп жатат деген деле жерибиз жок. Болгону ушул Садыр Жапаровго каршы болгон же бир оппозициядагы адамдар калбай калды. Ошонусу бир эң бир чын айтканда күлкүмүштүү дагы көрүнөт, кайгылуу дагы көрүнөт туугандар. Анткени биз эркин мамлекетте жашайбыз деп мактанып келебиз. Башка мамлекеттерден караганда эркинбиз. Азия боюнча Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, башка дейбиз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бир башкача саясат жүрүп жаткандай, аны эми бардыгыңыздар көрүп турасыздар туугандар. Бүгүн бийликке сын айтып койгон, же болбосо бир өзүнүн ой пикирин жеткирип койгон адамдар депутат дагы болбой калды, бир министрликте дагы башка жакта дагы отурбай калды да. Эгерде Кыргызстан чындап эле өнүксүн, эркин мамлекетке айлансын деген болсок, анда ошол оппозиционерлердин дагы ой пикирин угуп, аларды дагы сыйлап, алар менен дагы бир акыл бөлүшүп койсо, ушул Садыр Жапаровдун өзүнө деле
жакшы болмок. Сиздер дагы албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңизди жазыңыздар туугандар. Билебиз, азыр комментарийде жазып баштайсыңар. Андай булар жакшы эле иштеп жатат, көрө албайсыңар деп. Жок туугандар, эч кандай көрө албастык эмес. Ким президент болсо деле ушул Кыргызстан үчүн иштеп, Кыргызстанды өнүктүрсө деген эле ниеттер бардыгыбызда. Болгону туугандар, ушул баягы эч кандай адам болгондон кийин аны эч кандай кудай көрүп алыш керек. Бардык адам жаңылышат. Адам болгон жерде, адам иштеген жерде жаңылыштыктар дагы болот. Ошого албетте бир өзүнүн пикирин айтып турган оппозициячыл дагы адамдар керек да. Оппозиционерлердин бардыгын эле кордоп, аларды камай берген болсок, андан бир жакшылык деле чыкпайт. Болгону ошол нерсени жеткиргибиз келип жатат. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.